урматтуу депутаттар, урматтуу ага эжелер. Мындан ары регламентте бир 5 мүнөт кылабыз го дейм мен. 7 мүнөт, 8, 9, 10 мүнөткө чейин азыр сөзгө жазылгандар дагы бар. Азыр урматтуу Сталбек Дүйшалиев агайыбыз бар, Элмира Ногойбаева, Бакыт Болгонбаев кезекте турушат. Азыр Нуржигит Кадырбекович, сөз сизде. Ассаламу алейкум. Урматтуу Жанар мырза, сизге чоң рахмат, сиз баштаган командаға, ушул демилгени көтөрүп чыкканыңыздарга. Бая кара курсактан көтөрө албай жүрүп, өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп баратабыз. Аш казан бар, төш казан бар, баш казан бар. Ойлогонубуз эле дене аш казан болуп калды. Рух, маданият, тарых унутта калып баратат. Азыркы балдардан Айтматовду сурасаң, ким экенин билбегендер толтур экен. Токтогулду айтпай эле коеюн. 37 жыл атылган аталарыбыз ким бир айтмакчы, ал ким деп сурайт, мен эмнеге билишим керек деп. Андан көрүп Пикени билген жакшы, Марадонаны билген жакшы, Мессинин голдорун санаган жакшы, Роналдонун кийиминин стилин, шортасын эстеп калган жакшыраак болуп атат, ошондой заманда жашап атабыз. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Азыр айтып кетти, Кыяз Молдо Касымов агайыбыз Өзбекстанда 31 августта эскерет. Ушул саясий репрессиянын курмандыктарын 31 августта Казакстанда да эскерет. Бир эле биз этекте калып атабыз, аркада калып атабыз. Негизи эң байыркы эл бизбиз. Биздин эң чоң байлыгыбыз тарых эле, башка азыр экономика жагынан, технология жагынан керек болсо Өзбекстан келип бизге машина кура турган завод куруп берип атат. Ушу тарыхты сыйлабасак, тамырды сыйлабасак, бул тарых тамыр, тамырга суу куйбасаң, каяктагы бутак, каяктагы гүл, каяктагы жалбырак, каяктагы мөмө. Ошон үчүн мен чын айтайын, азыр капыстан угуп калдым, бүт жумуштарымды жештирип коюп келип отурам, урматтуу Жанар мырза. Сизге чоң рахмат командаңызга. Анан мен бир тактап алайынчы. Анткени законопроект азыр албетте монологтор болуп атат, жакшы докладдар болуп атат, бирок законопроекттин майнысы эмнеде, эмне өзгөрүү, эмне толуктоо кирип атат. Ошону бир түшүнүп алалы да. Бул негизинен 1994 жылы кабыл алынган мыйзам, туурабы? Ошого толуктуу өзгөртүүлөр киргизилип атабы, Жанар мырза? Адамдар түшүп калбасын, жаңы мыйзам экен, буга чейин каралбаптыр деп. Бул жерде архив кызматынын өкүлү барбы? Сизге суроо. Менин маалыматым боюнча 4114 адам ушуга чейин сот процесси аркылуу акталган. Ушул туура маалыматпы? Эми мезге саламатсыздар, ал маалыматты бизге акталган, бизге түшпөйт. Ал маалыматтын баары ГКНБ, МВД. Түшүндүм. 4114 адам сот процесси аркылуу акталган. Бул 1918 жылдан баштап биринчи красный террор деп коет, кийинкиси Сталиндик репрессия деп коет. Бул 30 жылдардан баштап ошол 30-53 жылга чейин Сталиндик репрессия. Ал эми 18 жылдан баштап жана граждандык согуш журунда красный террор деп коет. Бардыгы бириккенде 18 000 адам ушул террордун, ушул репрессиянын курмандыгы болгон. Бул да так маалыматпы? Мен өзүмчө издеп тапкан маалымат булар. 18 000 адам. 18 000 адам дейт, репрессиянын курмандыгы болгон дейт. Ушул туура маалымат, туура эмес маалымат? Туура, бүгүнкү күнү ошол маалымат, ошол бүгүн такталган маалымат ошол. Анда азыр урматтуу тарыхчы айтып кетти, сиз 20 000 адамдын тизмесин, ошондо 2 000 адам сиз ашча таап аткан болуп атасыздар, же алар башка сөөктөрбү? Баарын кош эсептедиңиздерби? Мен жана тактап айтканда 20-нын тегереги деген, ошо 18 ушу 20-нын тегереги деген да. Жанагы КГБда карап албай калган дагы 2-3 миңдин делалары бар. Мен жана айтып атпаймынбы? Жана ошон үчүн ачыш керек, калгандарын такташ керек деген. 94 жылкы мыйзамда эмне үчүн бардыгын бирдей актап коелу, реабилитация кылып коелу деген ой айтылган эмес. Себеби эки категория бар. Экинчи дүйнөлүк согушта Түркистан легиону деп билесиздер. Германияда Борбордук Азиядан чыккандардан атан легион түзүп, СССРга каршы согуштурган. Ошол армияда, ошол легиондо болгондор да кирип калбасын деген ниет болгон экен. Мен муну азыр тактап чыктым. Экинчиси болсо, согуш убагында колго түшүп кетип калгандарды да чыккынчы кадыр эсептеген. Бул 94 жыл кабыл алынган мыйзам, ошол мезгилде бул талаштуу маселе болчу. Эми адам тагдыр экен, мисалы Азамат Алтай, анда эмне эл душман болуп калабы? Ошон үчүн азыр аң сезим дагы өнүктү, эгемендүүлүктүн кадыр баркын дагы да билип атабыз. Бул маселе бир кененирээк каралыш керек. Ушул боюнча ким жооп берет? Моралдык жагы, азыркы саясий аң сезимдердин жетилиши өңүтүнөн ушуга биз даярбызбы? Ынандыра алабызбы элди журтты? Алар чыккынчы болгон эмес. Ким жооп бере алат ушуга? Араңыздарда отурат, тарыхчылар отурат. Мен жооп берсем болобу? Болот, Мен жооп берсем болобу? Мен жооп берсем болобу? Аты жөнүңүздү айтып жооп бериңизчи, кызматыңызды. Гүлзада Абдалиева, Кыргыз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети да.
Албетте абдан туура маселе көтөрүлүп жатат бүгүнкү күндө. Мисалы мен Түркистанский легион боюнча айтсам, биз кесиптештерим да айтып кетти, биз тарыхчы катары жеке эле Кыргызстандын архивдеринде эмес, мисалы Казакстандын, Өзбекстандын, Россиянын архивдеринен иштеп келатабыз. Анан мени таң калтырганы, биз ушул Казакстанда атайын ушул биринчи президент атындагы ушул коомдук ушул архив бар да, коомдук документтер архиви бар. Мына ушул эки архивдин ишин көрүп турсак, ал жерде ачык эле мына ошо туткун деген атайын сайт бар. Мына ошол эки сайтта Түркистан легионунда кызмат өтөгөн ар бир казактын фамилиясы берилген. Ошол жерде биз толук маалыматты алсак болот. Ал эмне үчүн биз мына ушул экиндей тарыхчылар биз келгенде эле кайра артка кылчаябыз? Бул дагы мезгилдин... Тактап койсом болобу, кечирим сурайм. Ошондо Казакстан, ар бир Түркистан легионунда Өзбекстан жарандарын актап атабы? Акталган. Ал жерде сайтта турат. Бирок аны дагы кечирип коюңуз, мен сөзүмдү бүтө элекмин. Биз толугу менен карап чыгышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министерствосунда дагы архив бар. Ошол архивде 1341 туткундун тагдыры турат. Ал жерде каза болгондор, концлагерде каза болгон 1341 туткундун бүгүнкү күндө ошол документтерин актоо процессинде чыгарылганы турат. Чоң рахмат. Мен суроо берип атам. Суроо бергенде рахмат. Мындай тактак кыска жооп берсеңиздер жакшы болот. Айтайын дегеним, бул сиздин жеке пикириңиз болуп атат да, элди журтту ынандыра алабызбы? Алар чыккынчы болгон эмес. Алар мекенин саткан эмес, жагдай ошондой болгон, геосаясат ошондой болгон. Азыр деле дүйнөдө өлкөлөр согушуп атат, кыргыздардын бир тарабы бир жагында жүрөт, бир тарабы бир жагында жүрөт. История повторяется деген ошол болот экен. Ошол 1300 адамды чыккынчы болгон эмес деп ынандыра алабызбы? Албетте, ар бир согушта курман болгон кыргыз акталса жакшы болот эле мен үчүн. Бирок эл журт арасында ушундай талаш тарыш болбойбу? Мен ушуну айтып атам. Азыр эжеке субъектив пикирин айтты. Анан дагы бир нерсе. Ошол мезгилде эмне үчүн бардыгын бир актаганга каршы болушкан? Ал мезгилде деле билесиздер, парламентте кимдер болгон? Төлөгөн Касымбеков болгон. Жалил Сыдыков болгон. Ал мезгилде Төлөмүш Океев болгон. Мар Байжиев болгон. Атасы репрессия болгон. Залкар адамдар мунун бардыгын аркы беркисин таразага салып туруп кабыл алган да. Айтайын дегеним, күрүчкө кошо күрмөк суу ичет болуп, 18 миңдин арасында балким чындап эле кылмыш менен, криминал менен соттолгондор дагы реабилитация болуп кетеби же кетпейби деген да маселе болушу мүмкүн. Ушуга ким жооп берет? Чоң рахмат. Жооп берейинби? Болот агай, ооба, мен сиздин алдыңызда Болот агай, кечирип коесуз. Могул мыйзам долбоорунда 4-чү статьяда кылмыш иштеринин материалдарында жоопко тартуунун негиздүүлүгүн ырастаган төмөндөгүдөй далилдери бар адамдар акталууга жатпайт деген берене бар. Барбы? Мына ооба, 4-чү статьяда акталууга кимдер жатпайт дегенде ошол жерде жазылып турат. Кыргызстандын аймагында аскер кызматына чакырылган жана 1941-45 жылдардагы 2-чи дүйнөлүк согушка жана Улуу Ата мекендик согушка катышкан аскер кызматчыларынын катардагы же башкаруучу курамдагы адамы жасаган ата мекенге чыккынчылыгы үчүн адамзатка каршы кылмыш жасагандыгы, бейпил элди жазалагандыгы, киши өлтүргөндүгү, адамдык кыйнагандыгы үчүн жана ошондой эле дагы бир пункт бар бул жерде. Киши өлтүргөн, каракчылык кылган, талап тоногон жана башка зордук зомбулук көрсөткөн куралдуу башка топтордогу уюштургандыгы жана мындай кылмышты өз колу менен жасагандыгы, ошондой эле куугунтукка алууга байланыштуу сот акыйкаттыгына каршы кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдар, алар атүгүл өздөрү кийин куугунтукка алынса да акталууга тийиш эмес. Ушул 4-чү статьяда берене кирген. Болот агай, кошумчалап коесузбу? Туура, баары тең белгиленген. Бул Нуржигит ушуну суроо берердин астында ошону долбоорун окуп алса жакшы болот эле да. Анан жанагы 18 миң, китептеги 18 миңдин ичинде жанагындай силер айткан адам кирген жок. Ал жерде уже баар акталган, иштери токтолгон кишилердин ысымы гана бар. Бүгүнкү күнү мен дагы бир жолу айтат элем, эмне үчүн жана башкалары кирбей калды деп атпайсың? Ал 94-чү жылкы законго, мыйзамга кирбегени үчүн ошолор каралбай калды. Ошолорду карала турган азыр маал келди деген маселе болуп атат да. Маал келди, ошон үчүн азыр карап калгандарын азыр акташ керек. Чоң рахмат.
Суроого мындай комментарий жок эле жооп берсеңер жакшы болот эле. Мен айттым го, азыр эле келип, угуп кирдим. Колума бир материал бербесеңер. Бирок бул эл журт үчүн болуп атат. Азыр бизди YouTube'дан көрүп атат, телеканалдардан көрүп атат, материалдар кетет. Элибиз журтубуз түшүнсүн, эмнени талкуулап атабыз. Кептин бардыгы эл үчүн болуп атат да. Анан дагы бир маселе. Мына көрдүңүздөрбү? Эки тарыхчыда эки пикир. Бир айтат, легиондо кызмат кылгандарды, Түркстан легиондорду акташ керек, анткени Өзбекстанда, Казакстанда ушундай президент бар депчи. Ошол эле мезгилде экинчи тарап айтып атат, бул каралган деп. Чындап эле мыйзамдын долбоорун баарыңар бир карап чыксаңар жакшы болот эле. Бул каралыптыр. Демек, алар кирбейт экен акталгандардын катарына. Туурабы? Экинчи дүйнөлүк согушта кылмыш кылгандар, чыккынчылык кылгандар бул так даана көрсөтүлүп атат. Анан дагы бир нерсе. Мен мына комиссия түзүлөт деп айтылып атат да, атайын. Ошол комиссияга бул жолду бир курамды айта аласыздарбы? Кимдер кирет, кандай негизде тандалат? Абалбек агай, сиз жооп бересиз го дейм буга. Сиздин институттун алдында болобу? Жооп бересиздер, анан сиздер жооп бериңиздер, анан мен өзүм дагы мыйзам долбоорунда пунктту белгилеп берем анан. Үч тарыхчы деп жана мен айтып атам, бул жетишсиз деп. Болот Абдрахманов дагы да айтып атат, эң жок дегенде 3-4 жыл дагы иштейбиз депчи. Ошондуктан мен 6 сотрудникти биздин институттан бөлүп, андан тышкары аймактарда иштеген, аймактардагы жана башка вуздардагы ушул репрессия боюнча иштеген окумуштууларды, мугалимдерди кошуп, анан комиссия түзөлдү депчи. Координацияны биз институт моюнга алып, башыбыз менен жооп берели деп атам мен. Чоң рахмат, бул абдан чоң эрдик. Анан дагы бир маселе да, мен мурда президенттин аппаратында иштегенмин. Тарых маселесин урматтуу агай экөөбүз чогуу карайт элек туурабы ошол мезгилде. Ушундай пикирлер айтылганда эмне үчүн архивди ачпай атабыз дейт. Архивди ачсак, ошол замандагы адамдар дейт, бирине бири мындай арыз жазган экен да, жөн камалган эмес дейт. Биринин үстүнөн бири тоголок кат жазган, биринин айыбын бири ачкан, ошентип тарыхтын башка да жагы чыгып калат, бала бакырасынын душмандыгына себеп болот, элдин журттун бөлүнүшүнө себеп болот деген пикирлер айтылган. Мен болгону пикирди айтып атам. Ушундай бир коркунуч, ушундай бир тобокелчилик жокпу? Ким жооп бере алат? Пикири ою. Мындай пикир бар. Касым Тыныстанов менен Ал Токонбаевдин эмес ачылганда, архив ачылганда балдардын ортосундагы чоң маселе болгонун билесиздер. Жалпы коомчулук билет. Анан ошондон кийин бул маселе кандайдыр бир архивдин ачылышына кандайдыр бир таасирин тийгизди. Чын айтып коюшубуз керек. Бул 90-жылдардын орто ченинде болгон. Мен пикиримче, ал мезгилдеги биздин аталардын бири-бирине болгон мамилеси азыркы мезгилдеги жаштардын же алардын тукумдары алар үчүн жооп бербейт. Бул биринчиден. Экинчиден, мен оюмча ачсак болот. Себеп дегенде биздин ички коопсуздукка бул таасирин бербейт. Бизде эки нерсе бар да, тышкы жана ички коопсуздук, социалдык коопсуздук дегенчи. Мен пикиримче бул маселе эч таасирин тийгизбейт. Чоң рахмат. Эми жыйынтыктап айтканда, бул маселе каражаты жок чечилбейт. Ошол комиссия жөн иштеп бербейт, аларында бала бакырасы бар. Ач калып, кеч калып, ушунча убактысын, энергиясын коротуп, мына Болот мырзага окшоп, мындай волонтердук негизде иштеген бардыгы эле андай боло бербейт. Кудайга шүгүр ушундай инсандарыбыз бар экен. Эми мен сунуш кылат элем, урматтуу ушул иш-чарага катышып аткандар, тарыхчылар, мына Кыяз агайыбыз канча архивдерди казып атам дейт, өзүнүн чөнтөгүн эсебинен, бул да чоң эрдик. Жок дегенде ушуну эстеп, бир кадырын билип, сыйлап, урматтап калсак жакшы болот эле.
Эсептеп чыксаңыздар сметасы бул жолу канча болот? Сметасын. Акча жок бул иш болбойт. Ошол комиссия канча жумуш аткарат, канча каражат керек, бюджеттин сметасын. Анан эсептеп чыксаңыздар, быйылкы бюджетке кирбей калды. Мына июльда кайрадан бир карайбыз бюджетти. Ошондо, урматтуу Жанар мырза, чогуу чаран ушул маселени чечип берсек, жалаң эле суу чыгарыш керек, көпүрө чыгарыш керек, мектеп куруш керек, бала бакча куруш керек, спорт зал куруш керек, канал чыгарыш керек деген маселелер айтылып атат, бирок мына тарых маселеси айтылбай атат да. Ушул каналдарды эмне үчүн чыгарып атабыз, мектептерди эмне куруп атабыз? Анткени эгемендүү мамлекетибиз бар. А бул мамлекет асмандан түшө калган жок. Биз үчүн балким асмандан түшө калды, жөн эле эгемендүүлүктү алып калдык чындыгында. Бирок канчатылардын каны төгүлдү, кээ ошол жөндө болуп атат. Ошого каражатты тактаңыздар. Каражатты тактамайсан бул иш болбойт. Баягында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 400 миллиондон ашык бөлдүрүп беле, 470 миллиондон ашык. Ошол ишке барыңыздар катышкансыздар. Ошол сыяктуу буга бир чоң бюджет керек. Анан эсеп кысабы менен иш кетиш керек да. Ошого чоң рахмат, барыңыздарга ийгилик каалайм. Ушул тарых башыбызды бириктирсин, Кудайым колдосун, коргосун, эки дүйнө даражабыз бийик болсун. Ушу тарыхты сыйлаган, урматтаган, укум тукумду тарбиялай болсок, анда келечегибиз кандай болот? Түрктөр айтат, кайда барарыңды билсең, кайдан келериңди унутпа деп. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге, Нуржигит Кадырбекович. Эми өзүңүзгө жакшы маалым болгондой, бул мыйзам долбоору азыр биринчи окууда каралат, экинчи окууга чейин балким сунуштар болсо, өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Ошол эле убакта азыр мына Ыйман Нуру, Альянс жана башка фракциялар кошулган болсо, биз жанагы бюджет маселесинде дагы кол кабыш кыла алабыз. Эми бул маселеде каражат эч качан да жетиштүү болбойт. Мүмкүн болушунча көбүрөөк сурай беребиз. Ошон үчүн да бул жерде каржы министринин биринчи орун басары келип отурат. Экинчиден жанагы курамы комиссиянын. Муну жогорку кеңеш бекитет, бирок жанагы жобону министрлер кабинети өзү аныктайт деп турат. Ошондой эле омбудсменден, прокуратурадан, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматынан, мамлекеттик архив кызматынан, бейөкмөт уюмдардан жана ошондой эле совет мезгилиндеги жана Кыргызстандын тарыхын изилдөөгө адистешкен 3 илимпоз деп атабыз. Азыр мына Абылбай айтты, бир аз көбөйсөк дагы болот деп. Мына ошондой курамдан комиссия түзүлөт. Бул мына мыйзам долбоорунда